Биз турган жер медиа форум. Белгилүү имараттардын бири. Бир кездерде бул жерде саясий интригалар, соодалашуу, чуулгандуу окуялардын очогу болуп турган. Дал ушул имарат азыркы күндө Атамбаевдин колунан алынып, мамлекетке кайтарылды. Ушул имаратка байланышкан элдин эсинде калган жана тарыхта калган окуяларды алдыда айтып беребиз. Ушул жылы Бишкектин 1-май райондук соту Алмазбек Атамбаевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 11 жылга эркинен ажыраткан. Анын жанында жүргөн тарапташтары дагы ар кандай жазаларды алышты. Ошону менен Кой Таш окуясы боюнча 5 жылга жакын созулган сот процесси аяктап, бул ишке чекит коюлду. Ал эми Атамбаев өзү 2023 жылы дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. 2008 жылы жогорку сот тарабынан бир нече адамдын өлүмүнө шектелип соттолгон Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев 2010 жылы апрель окуясынан кийин акталган. Мамбеталиев өмүр бою эркинен ажыратылышы керек болчу. Бирок Атамбаевдин бийлиги аны актап жиберген. Эркин Мамбеталиев биринчи жолу 2004 жылы жазында милициянын полковниги Чыныбек Алиевдин өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен камакка алынган. Кезинде мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Суаналиев милициянын оперативдүү кызматкерлери Алиевди атып качкан дегендердин унаасы аркылуу тапканын айтып чыккан. Унаа ошол кезде Кыргыз автомаш ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы болгон Алмазбек Атамбаевга таандык жайда катылып турган. БМВ үлгүсүндөгү унааны Атамбаевге таандык форум деген жайдан табышкан. Аны Эркин Мамбеталиев каткан деп айтылган. Чыныбек Алиевди автоматтан 30 жолу атышкан да. Негизи ок атылганда унаада октун күйгөн жыты калат жана гильза ысык болгондуктан алардын изи калат. Унааны тинткенде ушундай белгилер чыккан. Ушул факт боюнча Эркин Мамбеталиев соттолгон. Фамилия имущество! Мамбеталиев Эркин. Фамилия имущество! 2012 жылдын декабрь айында мурда эл аралык издөөдө жүргөн мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев Бириккен Араб Эмиратынан Кыргызстанга кайтып келген. Ал өз өлкөсүнө келгенде расмий түрдө кармалып, ал тургай бир канча убакыт тергөө абагында отурган. Бирок тез эле бошотулган. Ошону менен эл оозунда криминал бийликтен дагы жогору турат деген ишеним пайда болгон. Ал эми 2014 жылы дагы бир чуулгандуу фигура Азиз Батукаев абактан бошотулган. Аны Чеченстанга экстрадициялоо медициналык себептерден улам шашылыш түрдө көрсөтүлүп, бирок кийинчерээк документтер бурмаланганы белгилүү болгон. Мен ууруну сага далилдеп берем. Мен бүгүн азыр бизде чектим, азыр санкция берип атам, кулматоңду бүгүн камайын. Азыр камалда берем. Сени койгон адамдарыңды мен азыр изилдеп туруп, анализдеп туруп, каерде мен эмнеге камаганыңды айтам мен. 2015 жылдан бери Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин тышкы экономикалык жөнгө салуулар бир топко талдашкан. Ошентсе дагы Атамбаев өзүнүн ишенимдүү адамдары Кубанычбек Кулматовду бажыга жетекчи, ал эми Райымбек Матраимовду түштүк бажы кызматын көзөмөлдөгөн орун басар кылып дайындап, тез байуу жолдорун ойлоп тапкан. Кыргыз коррупциясынын символуна айланган Райымбек миллионер Алмазбек Атамбаевдин тушунда бажы тармагындагы карьерасын жасап, миллионерликке чыйыр салган. Натыйжада Атамбаевдин ишенимдүү адамдары импорттук жана реэкспорттук агымдарды, ойдон чыгарган декларацияларды, пайданы бөлүштүрүү логистикалык чынжырларын ишке ашырган. Реэкспорт Кыргызстандын валюталык кирешесинин негизги булагы болгон, бирок ал өлкөнү өнүктүрүү үчүн эмес, 2-3 адамдын байып кетүүсү үчүн жумшалган. Эми элестетип көрүңүз. Бажыдагы коррупциялык схемалардын уюштуруучусу Райымбек Матраимов болсо, Камчы Көлбаев кылмыш дүйнөсүнүн лидери. Экөөнүн биригиши көмүскөдө жаткан көп иштин жаралышына себеп болгон. Мисалы, Райым бажыны көзөмөлдөсө, Көлбаев ишканаларды көзөмөлдөп, сотторго кысым көрсөткөн. Кыргызстандын экономикасы ошол кезде түп тамырына чейин криминалдашып кеткен. Анан калса экөө тең АКШнын санкциялык тизмесине киргизилген. Көлбаев 2011 жана 2012 жылдары эл аралык коопсуздукка коркунуч катары. Матраимов 2020 жылы коррупциялык схемалар үчүн АКШнын кара тизмесинде катталган. 2017 жылы Алмазбек Атамбаев айлакер планын иштеп чыгып, жакын досу Сооронбай Жээнбековду президенттикке көрсөткөн. Атамбаевдин айтымында Жээнбековдун талапкерлиги сунушталып жатканда рейтинги 3% болсо, административдик ресурстун жардамы менен анын толук түрдө жеңиши камсыздалган. Атамбаевдин планы боюнча премьер-министр Сапар Исаков жана президент Сооронбай Жээнбеков аркылуу Кыргызстанды башкарам деп ниет кылганын эл деле билип калды.
Бирок бийликтен кеткен Атамбаевдин планы ишке ашпай, досу менен душмандашып калганына күбө болдук. Анын дагы бир нече себептер болгон. Эң башкысы Жээнбеков аркылуу өлкөнү башкара албай калган. Андан да кызыктуусу Матраимовдун Атамбаевдин сол чөнтөгүнө акчалар келбей калган. Жыйынтыгында Матраимов менен Жээнбековду айыптап чыкты. Бирок дал ушул Атамбаевдин тушунда Матраимов деген фигура пайда болгонун унутуп калган көрүнөт. Ал киши ушул дал Атамбаевдин тушунда, ал клан эбегейсиз өскөн. Менде бардык факты маалыматтар бар. Керек болсо үйлөрү дагы чоңоюп особнякка айланган Атамбаевдин тушунда. Агасы Атамбаевдин СДПКсы менен депутат болуп келгенин бардыгыбыз билебиз. Алардын бала чакасы Атамбаевдин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлгөнүн билебиз. Атамбаевдин тушунда Оштон Бишкекке алып келип бажынын орун басары болгонун билебиз. Анан ал киши Ошто жатып алып 2015-жылкы шайлоодо дал ошол Атамбаевдин СДПКсы үчүн акчасындагы, аракетиндагы, ресурсундагы аябай күрөшкөнүн билебиз. Бирок Атамбаев бийликке кеткенден кийин жанагы мага түшүп аткан акчалар башка бирөөлөргө түшпөсүн деген кызганычтан улам шашып-бушуп Сапар Исаковго кызматтан алдыртканын дагы билебиз. Азыркы айткандардын баардыгы факт. Google'га салсаңар, Атамбаев менен Матраимовдорду 1000 жол байланыштырат. Факты менен сүйлөңүз да, Атамбаевге окшоп эле баягындай түрдүү түмөн аттарды коюп эле андай мындай авантюристтик сөздөргө алдырбаңыз да. 2019-жылы Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча комиссия түзүлгөн. Жыйынтыгында ага коюлган 6 айыптын 5-өсү негиздүү деп табылган. Алар Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз алуу, Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна акча адалдаган АК Инвест сыяктуу бир нече компанияга тиешеси бардыгы, Бишкек жылуулук борборунун реконструкциялоодогу коррупциялык иштер жана ошол эле жылуулук борборго көмүр ташыган компаниянын кызыкчылыгын коргоо маселеси. Кимде ким чүйдү бөлүп кетем десе, Аламидинди бөлүп кетем десе, Арашанды бөлүп кетем десе, ал Кыргызстандын көзүн оюп алганга барабар. Ал түбөлүк каргышка алат. Биз кече эле Жусуп Абдрахманов жөнүндө фильмди көрдүк. Ошол бүт өмүрүн сайып коюшуп, ушул мамлекетти түзгөн. Элестетип көрүңүздөр, Жусуп Абдрахманов эшиктин алдына таш төктүрүп алып мамлекетти коргоп атканын, атчамбалдарды алып келип алып мамлекетти коргоп атканын. Ошон үчүн бүгүн баарынан эл мамлекеттүүлүк жана мыйзам тарапта болушубуз керек. 2019-жылы коомдук биринчи канал Алмазбек Атамбаевдин байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Жарым сааттык берүүдө Атамбаев байлыгын шектүү жолдор менен топтогону баяндалат. Анда журналист мурдагы президент мыйзамсыз тапкан каражатын, мүлкүн башка адамдарга каттатып адалдаган болушу ыктымал экендиги тууралуу кеп болот. Алардын бири катары 28 жаштагы Субихи Пархати аттуу жаранды пайдаланганы айтылат. Пархати болсо Атамбаев аны колдонуп кеткенин айтып берген. Кайсы бир документтерге атасынын суранычы менен кол койгонун, бирок эмне иш экенин билбей тургандыгын айткан. Сколько у меня есть имущества, сколько у меня есть богатства. Я сам в шоке был. Мен өзүм жөнүндө интернеттен окуп билдим. Анан шашылыш бул жакка келдим. Мындай иштер болгон эмес. Бизде мындай компания алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Алмазбек Атамбаев мени жана атамды уят кылды. Биз муну билген эмеспиз. Ал биздин атабызды колдонуп жүрүптүр. Он меня просто попросил, чтобы поехать с людьми встречать, нотариус подписать и уехать. Субихи Пархати 2017-жылдын 27 октябрында Атамбаевга тиешелүү илимий өндүрүштүк форум жоопкерчилиги чектелген компаниясына тең негиздөөчү болгон. Бирок 2018-жылдын 18 апрелинде форум кайрадан каттоодон өтүп, жападан жалгыз Субихи Пархатиге тиешелүү болуп калган. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууну караган депутаттык комиссия Пархати форумду Атамбаевден 54 миллион сомго сатып алганын тактаганын билдирген. Бул акчалар декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Атамбаев форум ишканасына 90-жылдардын башынан ээлик кыларын айтып келген. Бирок ал кандай жагдайда ишкананы Субихи Пархатиге сатканы боюнча эч кандай ачык маалымат берген эмес. Субихи Пархатинин аты сурмагазган Хуасин компаниясы боюнча дагы ачылган кылмыш ишинде аталган. 2019-жылы башкы прокуратуранын август айында берген маалыматы боюнча 2015-жылы Хуасин компаниясына лицензия берүүдө коррупциялык иштер орун алган. Бул инвестициялык компанияга кыргызстандык Субихи Пархати жана кытайлык жаран Чай Хунвей ээлик кылган. Матраимовдорго байланыштуу 700 миллион долларды Кыргызстандан чыгарып кетүү боюнча иликтөөдө Субихи Пархатинин дагы ысымы аталган.
Баарынан кызыгы дал ушул Пархати чет өлкөгө ири суммадагы каражаттарды мыйзамсыз алып чыгып турган Айеркен Саймаитинин өнөктөшү болгон. Иликтөөдө Саймаити Кыргызстандын бажы системасындагы коррупциялык схемалар тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарган. Ал өзүнүн көрсөтмөлөрүндө, ошондой эле документтерде Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн бул схемаларга катышы бар экенин айткан. Субихи Пархати менен Матраимовдун байланышы Айеркен Саймаити аркылуу байланышы бар деп эсептелет. Иликтөөгө ылайык Саймаити коррупциялык схемалар аркылуу Кыргызстандан чыгарылган миллиондогон долларларды Кытайга ташып, аны башкарууга Субихи Пархати жана анын үй бүлөсү катышкан. Алмазбек Атамбаевдин байлыгы көп жылдар бою коомчулуктун талкуусунан түшпөй келген. Анын расмий декларацияларында көрсөтүлгөн маалыматтар менен журналисттик иликтөөлөр аныктаган активдердин ортосунда чоң айырма бар экени айтылып жүрөт. Бирок азыр заман башка. Мыйзам иштей баштады. Мамлекеттин каражатын уурдагандар 10 эсе кайтара баштады. Бул жерде эч кандай саясат жок. Болгону Атамбаев Кыргызстанга келтирген зыяндын ордун соттун чечимине ылайык толтурууга милдеттүү. Азыркы тапта анын мыйзамсыз мүлктөрү мамлекетке кайтарылды. Ал эми анын үй бүлөсү бул аракетти саясий оюнга айландырууга далбастай баштады. Белгилей кетсек, соттун чечими саясий оюнга көз каранды эмес. Чыккан чечим сөзсүз аткарылат. Медиа форумга окшогон мамлекеттик имараттар бир гана мамлекетке таандык болушу керек. Ал эми Алмазбек Атамбаев түзүп кеткен мыйзамсыз схемага чекит коюлду көрүнөт. Жана ал баарыбызга сабак болушу керек.